Мынакей эфирдин кызыктуу жерине келип калдык. Анткени бардык үй кожойкелерди, айымдарды жакыныраак сыналгыга чакырам. Анткени мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай азыр бүгүн студиябыздын коногу менен биргеликте даамдуу тамак жасаган турабыз. Саламатсызбы Назгүл айым? Бүгүн студиябыздын коногунда Назгүл Бектурсуновна. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен алгач ирет бүгүн эмне жасайбыз, келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен хрустящий баклажаны деген салатты жасап берейин деп чечтим. Ал үчүн бизге эмне керек, келиңиз? Ал үчүн бизге баклажан керек, шпинат, помидор черри, бобовый крахмал, кисло-сладкий соус, кунжут. Келиңиз анда баарлашып, аны менен катар баштай берели, келиңиз. Баклажанды биринчи сыртын арчып алабыз. Бир баклажан жетеби бизге? Бир тарелкага бир баклажан жетет. Келиңиз. Келиңиз, Назгүл айым, мынакей. Бул тармакта көптөн бери эмгектенип келесиз, андан кийин бул тармакка кантип аралашып калдыңыз эле? Бул тармакка негизи менин өзүм мен кондитер оформителмин, болчумун да. Келиңиз. Тортторду жасап, коздоп, ошондоп иштечимин. Анан кийин эле бул ошо сфераны алмаштырайын деп чечтим. Анан ошо поварлыкка кеттим да. Ал эми азыркы тапта биз айымдар жакын мынакей көргөзүп коеюн сиздерге баклажандарды мындай ушундай формада турап алып экенбиз, анан кийин дишке салабыз, Дишке салып, туздуу сууга бир азга чылап коебуз. Баклажанын ачуусу кетип калыш керек болот. Ага чейин майды коюп коебуз, майды ысыта беребиз. Демек, бул салатыбызды сөзсүз түрдө курушубуз керек. Курушубуз керек. Мынакей, бардыгыбыз эле эртең менен турганда жумушка шашып кетип, бизге ыңгайлуу бат-бат жасалчу тамактарды билбей, анан кийин эртең мененки тамакты даамдабай эле кетип калабыз, жумушка шашып. Бул болсо биздин ашказаныбыздын иштөөсүнө мындайча айтканда бузулат, ашказаныбыз. Анан кийин айтып калдыңыз, бул тармакка кондитер болуп, андан кийин аралашып калдым депчи. Анан сөзсүз түрдө сизге кайсыл сферада иштеген жакты? Кондитер болуппу же болбосо түркүн тамактарды, даамдарды жасаппы? Албетте мага поварчылык жакты. Азыр эмне коштук? Азыр бул жака бобовый крахмал коштук. Бобовый крахмалды жакшылап ойнотуп алабыз. Сууга чаланган, уже кайра сыгып алдым мен. Жакшылап эле ойнотуп алабыз. Анан буну ысып турган майга куруйбуз. Сөзсүз түрдө, Сөзсүз түрдө ысып турган майга куруп, борсоктой кылып элечи. Төмөндө сөзүңүздү да бөлүп калдым, келиңиз. Анан кийин повар жагат деңиз, повар болуу, бул кесипти аркалаганыңыз жөнүндө айта кетиңиз. Ошо жагат, иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Элде ошо кызмат кылып жүрөбүз, жакшылыктарда, тойлордо. Жакшы жагат. Ал эми келиңиз, бул жак ысыгыча биз болсо эмнеге өтөп туралы? Помидор же болбосо жалбырактарга келиңиз. Буга шпинат, баклажан. Келиңиз, баклажанды коюп турайын. Мындай бир чашка албайынбы? Баклажанды эле черрини эле экиден бөлүп коебуз. Өтө майдалаштын деле кереги жок. Помидорду эле колдонсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө бул черри эмес, Черри деле эмес, помидорду эле колдонсоңуздар болот. Черрини көп убактарда таппай да калышат. Кышкы убактарда азыркы тапта чындыгында эле мынакей базарлардан дагы биз таппай калабыз дачы. Помидор да кошо берсек болот экен, сөзсүз түрдө. Ал эми сөзсүз түрдө муну кесип, бүтүп даярдап алгандан кийин бизге эмне керек? Кесип эле, баарын шпинатты деле өтө майдалабай эле. Ушундай кылып кесип коюш керек. Баклажанды куруп, анан бул жакка кошуп туруп, соус менен аралаштырып коебуз, оңой эле, колду деле кармабайт. Анан өтө даамдуу салат. Бул деген биздин азыркы учурда өтө популярдуу хит салат десек да болот. Ар бир заказда обязательно сөзсүз жасайбыз ушул салатты. Анан айтып калдыңыз, бул тармакта мынакей көп жыл болбосо да мынакей эмгектенип келе жатасыз, Мынакей кошуп атабыз бардыгын. Анан эң
айтып коет эмеспи, ар бир повар өзүнүн дагы мындайча айтканда сырлары болот тамак жасаада. Анан кийин сиздин сырларыңыз жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз, анткени көпчүлүгү эле окшоштур. Мынакей сизди азыркы китапта мен карап турам да, анан кийин ошол нерсени мен кылсам, ошондой окшошпойт да. Анан кийин ошол сырларыңыз тууралуу, өзгөчөлүктөр тууралуу айта кетсеңиз. Аябай деле сыр деле жок. Негизичи жакшы эле биз деле үйрөтүп ушундай кылып жасаңыздар деп үйрөтөбүз. Бирок алар деле кайра эле болбой жатат, биз жасасак дей беришет да. Бирок ошол биз ошол айтып бергендей эле жасайбыз да. Мындай сыр кылып, ал эме деле жок. Ошо ысыган майга жакшылап орнатып, анан крахмалды көбү жакшы тандабай калат. Бобовый крахмалды тандаса жакшы болот да. Көрсө кошулчу заттарды дагы туура тандаш керек. Сөзсүз түрдө. Ал эми өзүңүз мындай тамак ойлоп табып, же болбосо салаттын түрлөрүн ойлоп табып, ошондой учурлар кездештү эле. Анткени көп адамдар бир нерсени көрүүдөн да чарчайт да, анткени баардык эле нерсе окшош деп калышкан учурлар. Болот да, ошондой. Кээде болуп калат. Кээ бир клиенттер, например, бир продуктусун албай же башкача продукт алып коюп, ошол моменттерде эми ошол кырдаалдан чыгыш үчүн биз ар кандай салаттарды жасап салабыз. Түйдөн кошуп, мындан кошуп эле жасап коебуз. Ошентип эле анан бир салат болуп чыгып калабыз да. Анан кийин ошол салат баарына жагып эле, анан ошол салатты менюга кошуп коебуз. Өзгөчөлүк кыла, Ал эми келиңиз, канча минут куруйбуз, Майды аябай ысытып туруп эле салып куруш керек, кызартып туруп эле. Азыр бир аз май ысыбай калды. Бардыгын салыш керекпи же жарым? Жок, ошо көптөн салбаш керек. Бул бир аз эле, что бул деген крахмал болгон үчүн бири-бирине жабышып калат. Ошон үчүн мындай астан-астан салып эле бышырыш керек. Как борсок бышыргандай кылып эле. Азыркы таптан да бизди көрүп жаткан айымдарга айтып кетмекчимин. Мынакей бардыгын дароо салбай, аз-аздан салып, биз куруп алышыбыз керек. Мынакей салаттын жасалышы оңой экен. Ал эми бул тармактан айтып калдыңыз. Мынакей эмгектенип жатып, ар кандай учурлар кездешет деп, анан кийин үйгө барып тамак жасагандан чарчабайсыз, кайра жумуштан, үйдөн же болбосо бул нерсени кылганды, жасаганды жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрөм, албетте. Бирок эми үйдө чоң кызым бар, ошол жасап коет. Бирок мен үчүн мындай тамак жасаш мындай аябай деле кыйын деле эмес да. Жасаш керек болсо бат эле жасап кое берем. Анткени көп адам бир нерсе менен эртеден кечке алек болсо чарчап калат го. Үйдөн жасап, анан кайра жумуштан сон турбай, анда кызыңыз сүйүктүү жумушуң болгондуктан мен ойлойм, ал эме деле эмес керек. Чарчап деле калбайсың го. Ал эми төмөндө айтып калдыңыз, кызым жардам берет деп, анан кийин кызыңыздын колунан жасаган тамакты жей бересизби? Анткени ошондой окшоштук болбой калса, өзүнкүндөй жакшы даам болбой калса, анан кийин көп байкап калам да, повардан жебей коет да, мындай иренжипчи, анткени бул тамакты мен мындай кылып жебейм, эмнеге мындай депчи көп угуп калам. Жок, мен кызым чоңоюп калган, уже студент. Анан ал деле менен чыгат, заказдарга чыгып турат. Билет да бардыгын эле. Андыктан биз оюбуздагыдай эле бардык нерсени жасап, үйдө ошол эле жасайт. Анда ойдогудай жумуш кылат экен да. Мен сизге жардам бергим келип турат да, бирок салат оңой эле экен, мынакей. Ооба. Чашка. Келиңиз. Алгач, мынакей бул идишке эмнелерди салып алышыбыз керек. Азыр бул курулгандан кийин буну салып алабыз дагы. Слабый болуп, жакшы болбой жатат да. Келиңиздер, чала болсо деле болот да. Негизи бул баклажанды жакшылап кыпкызыл кылып куруп аласыздар негизи. Азыр мен кичине бир аз кызарткан жокмун. Алып баруучу кызга өтө кызарганды жаман көрөт экен деп коелу, Келиңиз. Жакшы курубагыла деди, андыктан ошо өтө курубай алып чыгып жатам. Мынакей баклажанды кесип, куруп алып даярдап алдык, үстүнө керектүүчү заттарды дагы кесип даярдап алдык. Мынакей помидор чери кошобуз. Шпинат. Эми бул сөзсүз шпинат эмес, өзүңүздөргө кандай чөп жакса, ошону кошсоңуздар болот. Ал эми келиңиз, кошумча даамдардан эмнени кошобуз? Туз, буга эч мурч. нерсени коштун деле кереги жок. Бул өзү готовый соус болот бул. Бул соус. Буну кошкондон кийин бирок эч нерсени кошпой деле коебуз. Бул уже баклажан туздуу суга чыланды да, ужечи.
Ошондо бул даяр кошулмай Даяр эле, даамды берет экен, келиңиз. Мен да жана ойлогом да сизге жардам берем депчи, анан кийин Жок, бул бат-бат эле бат-бат эле өзүңүз эле жасап койдуңуз. Мен дагы керектүүчү заттарды даярдап алып, мынакей бат эле, мынакей салатыбыз даярдалып калды. Мына тарелканы алайын. Келиңиз. Мынакей салатты биз алып, даярдап алдык, мынакей. 10-15 минуттан ичинде ушундай сонун салатты сиздер даярдап аласыз. Ал эмне бул? Бул кунжут. Жөн эле коздук үчүн сеп коебуз. Кунжут болобу, башка семечка болобу, кедровый орех болобу. Мынакей ал эми биздин салаттагы даяр болду. Мынакей. Ал эми келиңиз даамдап көрөлү, сиз экөөбүз. Келиңиз, вилканы алыңыз. Сиз даамдап көрүңүз биринчи. Адай гана даамдуу салат болду. Алгач Назгүл айым келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени айымдар көпчүлүк учурда чындыгында эле ашканадан бир түрлүү тамактарды, салаттарды даярдагандан чарчап калат. Анан кийин ушундай рубрикалар, кеңештер бизге мынакей ар түрдүү кылып дасторконубузду кооздогонго жардам берет. Келиңиз. Сиздерге дагы рахмат, чоң терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ал эми биз эфирибизди алда карай улантабыз. Бир жагымдуу музыкалык тыныгуудан кийин студиябыздын дагы өзгөчө коноктору менен тааныштырганга даярбыз.